Ак калпак кыргыз мырзаларынын негизги улуттук баш кийими. Калпактын төбөсүнөн түшкөн 4 сызык анын 4 курагын бириктирип турат жана күндүн жашоонун символу деп эсептелет. Анткени 4 деген сан байыртадан көчмөн кыргыздарда өзгөчө мааниге ээ болгон. Ошондуктан хан шайлаганда, үй бүлө курганда, баланын колун адалдатуу сыяктуу жалаң жакшы жашаандарда калпакты кийгизген. Кытай булактарында биздин заманга чейинки 3-миң жылдыктарда эле кыргыздар төбөсү бийик киш терисинен калпактарды кийип жүргөн деген маалымат бар экен. Ошондой эле бул байыркы тарыхтын атасы болгон Геродоттун дагы сактар жөнүндө берген маалыматтарында сактар калың кийизден төбөсү шуштугуй баш кийим кийген деп айтышат экен. Дүйнөлүк тарыхчы Кюнердин котормосунда кыргыздар орто кылымдарда баштарына кийизден жасалган бай манаптары алтындар менен кооздолгон баш кийим кийет деп эскерилет. Биздин кыргыздардын дагы бир бул өзгөчөлүгү ошол баш кийимден эле адамдын кадыр баркы кандай, жашоо деңгээли кандай экенин дагы ошо баш кийимден эле билишкен экен. Анда кыскача баяндап өтсөк, эң жогоркудагы биз көргөн бул калпакты ошо бакай калпак деп айтсак болот экен. Бул ошол бакай калпак деп хан калпак, бакай калпак деп айтылат экен. Бул калпактын өзгөчөлүгү эмне? Буну байлар, манаптар, уру башчылар, эл башкарган башчылар ушундай төбөсү бийик калпак кийип, аны дагы өзгөчө ошол орто кылымдагы маалыматтарда алтын таштар менен да коздолгон дейт экен. Ал эми кийинкире ошол мындай ачык түстөгү түрдүү оймолор менен кооздо ушу бакай калпакты кийишкен экен. Андан кийинки калпак бул ак калпак. Ак калпактын дагы өзгөчөлүгү ак калпакты кимдер кийген деген суроо койсок, бул ак калпакты жаш болсо дагы кадыры журтка сиңген кадырлуу адамдар ак калпакты кийишкен экен. Эгерде алар кайсы бир топко барса, аш тойлорго барса, жаш болсо да башына ак калпак кийген болсо, ал адамдын кадыры бар экен деп аны төргө өткөрүп сый тармактарын тартышкан экен. Ал эми андан кийинки калпактар ошол бул кадимки эле 4 талаага бөлүнгөн жээги кара калпактарды уже үй бүлө кургандан кийин турмушта акты караны ажырата билген, турмуштун оош кыйышын билген, токтонуп калган эр азаматтар жалпы жонунан баардыгы ушул кара калпакты кийишкен экен. Ал эми чети кызыл калпакты болсо биздин бой жетип үйлөнгөнгө даяр чыныгы эр жигит деген мына ошондой кызыл калпакты кийип жүргөн экен. Буну кийгенде эле биздикилер ошо дароо эле түшүнгөн экен, бул бойдок бала, ошол келечекте бул үйлөнө турган бала экендигин билишкен экен. Ал эми жашыл калпакты бул келечеги өсө турган бала деген мааниде чети жашыл калпак кийгизишкен экен. Учурдагы унутта калып бараткан калпак түрлөрүнүн бири бул эки ачалуу калпак. Аталган калпак ичинен 4 талаага бөлүнүп чыгып, чыраштап бекитүү менен тигилип, бир топ мээнет менен жасалган көөнө баш кийимдер катарына кирет. Ал эми биздин музейдеги бул калпактарыбызды айтсак, эки ачалуу калпак дейт. Бул калпактын башка калпактардан айырмасы дагы бар. Анткени бул калпак тигүү ыкмаларында азыркы биздин коллекцияларыбызда, музей коллекцияларындагы калпактардын эң эмеси деп айтсак болот. Себеби бул калпакты тиккенде 4 талаага бөлгөн дагы ичинен ак чип менен тигип чыгып, четине кара чыйбаркуттан берип, ал эми болсо ошо 4 таласы бириккен жердин аттын кылын сууга салып, аны бир аз жумшарткандан кийин 4 кабат кылып саптап алып туруп, чыраштап бекитип тиккен экен да. Буга эч кандай ойма түшүрүлгөн эмес. Бирок ошол аппак калпакка бул ошол аттын кылы менен түшүрүлгөн бул ошол саймасы, чыраш саймасы бул даана көргөзүп калпактын көркүн ачып турган экен. Бекназар Сабек уулу, Маруф Шакиров, Нурбол Талантбек уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.